Эң ниши профессияларда бул дворник менен бул техничка. Албетте бул мен үчүн бир чоң мотивация болчу. Канча жылга чейин иштеди уже дворник болуп анан 2000 апам бир 7-8 жыл ушу даратканада иштеди. Андан кийин акыркы бир 3-4 жылда ушу Манасайдын кассасына өстү да кийинки тепкичкечи. Бир акыркы 2-3 жыл ошо немеде кассада иштеди, ага чейин бир 7-8 жылдай ушул даратканада. Сиз чоңойгуча мындай айтканда, мен ушул даратканадамын да, мектеп учурунда чоңойдум да. Ушул жактан мектепте сабактарымды кылчумун. Ушул жактан бир шабашка тапчумун. Даратканага караганда ар бир киши 5 сомдон чыдайт да. Анан апам баягы жумуштан тышкаркы бир жака тойго кетиш керек болсо, туугандарга баш керек болсо, точка менде калчу да. Жууп тазалайсың. Бирок ошол эле учурда бул текеберчиликти да сындырат экен да. Сен даратканада жууп атканда сен адамдардан калган najasатты. Жанагы сен отурган кезде женский аялдардын даратканасы 5-6 киши, эркектердин даратканасы 5-6 комната, анан ошол жактын баарына жанагы баягы najasаттар болот, жаман жыт болот, ар ким аргандай калтырып кетет, бирөө тазалабай кетет, бирөө тазалап кетет. Анан сен ар бир жарым саат, 1 саат сайын жана ар бир дараткананы кирип, колуң менен тазалап, жууп, бул жана жыт, жанагы жагымсыздык, бул бир болду. Бул текеберчилик. Анан бир ошол учурда мындай бир кайсы бир деңгээлде да психологиялык бир неме берчү да, уялчусуң. Себеби сен даратканда отурганда тойлор келет да, бул Манасайлы буга чейин ошол 2000-жылдан баштап бери 2015 жылга чейин Манасайлыга конкуренция жок болчу. Бардыгы билчү, свадьбада гулянкага Манасайлыга келчү да. То есть жакшы кездерде 60-70 свадьба бир күндө келчү. Ошол эле учурда мен кичинекеймин да, мектепте 5-6, 7, 8, 9, 10, 11ге чейин мен ушул туалетте иштедим да. Анан ошол кездерде сен жуусуң да. Анан жана жаш кыздарды менен жаш балдарды сен 5 сом оплатаны аласың да. То есть ага келип жанагы нищийде кылып 20 сом берип, зачу бүтүп берип кой, даярдап кой деп кирип кеткенде бир чети оор да. Бир чети оор. Сен жаш болсоң, мектепте окусаң, амбицияң болсо, жакшы кийинген келсе, бирок сен мындай орчеттин обслуживающий бир персонал, ошонун ичинде эң бир najasаттарды тазалай турган позицияда болуп калганың албетте бир жеринен мотивация берсе, бир жеринен анда санда мындай духуңду түшүрө турган бир профессия да.